Биз ой жүгүртүүнү жыйынтык чыгаруу үчүн колдонобуз балдар. Жыйынтык чыгаруу үчүн. Жыйынтык чыгаргандан кийин биз эмне кылабыз? Биз иш аракет кылабыз. Мисалы үчүн тестти талдап атсак дагы A'сы, Б'сы болот же В'сы болот деп анан биз ойлонобуз да A'сы болобу же В деп анан ойлонуп эмненин негизинде жыйынтык чыгарышыбыз керек. Биз 3 ой жүгүртүүнүн 3 жыйынтык чыгаруунун 3 түрү бар балдар. Ушул жыйынтык чыгаруунун ушу 3 түрүнүн бирөөсүн колдонуп, анан А же Б же В же Г вариантты тандайбыз. Биз жыйынтык чыгаргандан кийин тандай эткенбиз. Ушул биринчиси дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу. Жыйынтык чыгаруунун дедуктивдүү ыкмасы, мен үстүнө жазайын, жыйынтык чыгаруу. Жыйынтык чыгаруу дедуктивдүү. Экинчиси индуктивдүү. Анан үчүнчүсү аналогиялык жол менен жыйынтык чыгарат экенбиз. Аналогиялык жол менен. Дедуктивдүү ыкма балдар, дедуктивдүү эгерде ой жүгүртө турган болсоңор, силер өтө мындай күчтүү ой жүгүртүп, анан баягы чыгарган жыйынтыктарыңар дайыма туура болот балдар. Дедуктивдүү ой жүгүртүш үчүн кругозорду кеңейтиш керек, көп машыгыш керек да. Бул аябай жакшы. Бирок бул тууралуу биз бүгүн сүйлөшпөйбүз. Ошондой эле аналогиялык жол менен жыйынтык чыгаруу тууралуу дагы сүйлөшөбүз шашпай. Бирок бүгүн биз силер менен индуктивдүү ой жүгүртүү тууралуу сүйлөшөбүз. Себеби адамдардын дээрлик 90%-inde индуктивдүү ой жүгүртүү бар экен да адамдардачы. Аналогиялык жол менен жыйынтык чыгаруу бул баягы уже күчтүүрөөк ой жүгүрткөн адамдарда болот да, салыштырып ой жүгүртөт. Дедуктивдүү андан дагы күчтүү экен, анан бирок көбүнчө индуктивдүү ой жүгүртөт экенбиз биз. Эми индуктивдүү ой жүгүртүү деген эмне? Бул жеке көрүнүштөн, балдар карагыла, жеке көрүнүштөн же кубулуштан жалпы жыйынтык чыгаруу болуп эсептелет. Жалпы жыйынтык чыгаруу. Жалпы жыйынтык чыгаруу. Ким мага мисал бере алат? Мурунку сабактарда өткөнбүз балдар, мен дагы айтып берип атам көп эле сабактан бери. Так, мо видеолорду азыр. Так, индуктивдүү ой жүгүртүү боюнча балдар ким кандай маалыматтарды билет? Мага айткылачы. Комментарийге жаза бергиле балдар. Комментарийге жаза бергиле, мен окуйн. Так, макул, Елена кол көтөрүп атат. Еленага сөз береличи. Микрофонду жандырып. Елена, микрофонду жандырабыз. Так, макул. Кыска ой жүгүртүү дейт, кыска ой жүгүртүү, туура. Кыска ой жүгүртүү десе деле болот. Мисал үчүн мындай да балдар. 10-Б класстын балдары жакшы окуйт деген сөз да. Силер жамансыңар, алар жакшы. Же болбосо 10-А класстын балдары жаман, бүт тентек деп айтылат да. Анан бир адам эле мисал үчүн силер Бишкекке барсаңар, Бишкекке келсеңер, бир адам силерге жаман мамиле кылып койсо, анда сразу эле тарынып эле бишкектиктер жаман деп жыйынтык чыгарып коюу окшош да. Бул индуктивдүү жыйынтык чыгарып коюу. Индуктивдүү деген бул кыска ой жүгүртүү, үстүртөдөн кыска жыйынтык чыгарып коюу. Мисалы үчүн эркектердин бардыгы бирдей, аялдардын бардыгы бирдей, Кыргызстанды да түндүк түштүк деп бөлүп жатышат, чынбы? Ушул
Индуктивдүү ой жүгүрткөн адамдар ошондой кылат экен. Индуктивдүү дагы экиге бөлүнөт. Толук индуктивдүү, толук эмес индуктивдүү. Ошол толук эмес индуктивдүү ой жүгүрткөн адамдар ушундай кылат экен. Мисалы үчүн сабакты түшүндүңөрбү десе, ооба түшүндүк дей берет, эчтеке түшүнбөсө деле. Бир адам түшүнсө, бир окуучу баары үчүн жооп бере берет. Ким көрдү десе, биз көрдүк, биз түшүндүк деп мындай жалпылай берет да. Бул жалпылаган, бул болбойт балдар. Бул туура эмес. Өзүбүз үчүн гана жооп беребиз. Мен түшүндүм, мен түшүнгөн жокмун. Анан баягы элдер барго, элдер чогулган жерде дагы там бул партиясы алга деп баягы эме болот, митинг болуп аткан баары эле кыйкыра берет да. Бул дагы ушу индуктивдүү. Бул бир эле көрүнүштү алып туруп, жалпы жыйынтык чыгарып коет да. Мисалы үчүн мындак сөзсүз ката болуп калат. Ошондо биз мисалы математиканы алалы. Математика сабагына индуктивдүү ой жүгүртөбүз да, мисалы карайлы. Биринчи темасын алдык дагы математиканы түшүндүк. Математика жакшы турбайбы, сонун экен деп биринчи күнү бир агай келип жакшынакай түшүндүрүп берип койсо, сабак аябай сонун экен, математика жеңил экен деп каласың дагы. Анан экинчи күнү башка мугалим берип жакшы түшүндүрбөй же урушуп койсо, математиканы жаман көрүп каласың да. Бул ушул индуктивдүү ой жүгүртүү, кыска ой жүгүртүүнүн айынан болот экен. Карасаңар балдар, биз эгерде ой жүгүрткөндү билбесек, биздин жашообузга бул зыян алып келет экен. Демек, биз бир теманы түшүнбөй койсок, бардык темалар татаал дегенди түшүндүрбөйт экен балдар. Көрдүңөрбү? Бул ушул индуктивдүү ой жүгүртүү. Мисалы, дагы бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн, күн системасын билесиңер, Мисалы үчүн, күн системасында кайсы планеталар бар балдар? Мага айтып койгулачы. Күн системасында, мисалы үчүн, күнгө эң жакын кайсы биринчи планета? Меркурий беле? Меркурий бар, Венера кийинки планета. Венера. Андан кийин кайсы бар? Жер бар, Жер, Марс. Андан кийин Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, Нептун. Канча болду? Нептун. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 планетабызда бар эле, эстен чыгып кетти. Эми балдар, индуктивдүү ой жүгүртүү дегенде толук индуктивдүү ой жүгүртүү бар экен, анан толук эмес индуктивдүү ой жүгүртүү бар экен да. Бул мындай балдар. Биз жеке көрүнүштөрдү карап анализдеп, жалпы жыйынтык чыгарабыз. Эгерде бирок толук индуктивдүү ыкманы колдонуп, ошол илимий индуктивдүү ыкма деп коет, ошолорду колдонгонду билсек, биз өтө күчтүү аналитик болуп кетебиз да, мындай. Ой жүгүртүүңөр аябай күчтүү болуп, кыйын болуп кетесиңер, чын. Ошондуктан мен бүгүнкү теманы атайын индуктивдүүгө арнап койдум да. Силер жакшылап көргүлө. Мисалы үчүн, Меркурий эмне кылат? Күндү айланат, Мына, биз күндү айланат деп биринчи сүйлөмдө жазып атабыз, анан Венера күндү айланат. Демек, күн системасында ошо планеталар бар экен, Меркурий күндү айланат, Венера күндү айланат. Демек, деп эле жыйынтык чыгарып баштайбыз да. Мына, биринчи Меркурий күндү айланат. Бул биринчи ой, мисалы үчүн 10 класстагы Азамат жакшы бала деген сыяктуу эле да. Экинчи, Венера планетасы күндү айланат. Дейбиз дагы, үчүнчү сразу эле жыйынтык чыгарып баштайбыз. Демек, бардык планеталар күндү айланат. Бул толук эмес индукция болот да. Көбүнчө адамдар ушундай ой жүгүртөт экен. Биз калайбызбы, калабайбызбы, көбүнчө автоматтык түрдө ой жүгүртөбүз, анан шашма эле жыйынтык чыгара берет экенбиз да.
Бирөө келип эле тигил сени жамандады деп келсе эле, бүттү деп эле сразу эле жыйынтык чыгарып эле аны менен урушканга даярбыз сразу эле. Бул ушул мындай үстүртөдөн ой жүгүртүү, мындай болбойт экен балдар. Толук индукция кандай болот? Бул толук эмес индукция тууралуу мына ушундай болот. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн азыр биз билебиз да 9 планетаны мен жаздым, бул жерде мына 2 эле элементти атадым дагы 3-үчүсүндө жыйынтык чыгарып атам. Толук индукция кылыш үчүн биз 9 элементти тең атап чыгышыбыз керек. Текшерип чыгышыбыз керек бардыгын. Меркурий айланабы, айланбайбы? Текшересиң, айланат экен. Венера айланабы, айланбайбы? Айланат. Жер айланат, Марс айланат, Юпитер айланат, Сатурн айланат, Плутон айланат, Нептун айланбай калса, анда биз айтабыз да, бардык планета айланат деп жыйынтык чыгарбайт экенбиз. Түшүндүңөрбү? Бирөө эле айланбай калса, мына толук индукция деген ушул, ошо бардыгын текшерип чыгат экенбиз. Анан ошол себептен баягы 10-А класстын балдары жаман, же болбосо бишкектиктер жаман, түштүк, түндүк деп бөлүштөн мурун, ошол адам ошентип айтыштан мурун кыйын болсо ар бирөөнү текшерип чыгыш керек. Анан жыйынтык чыгарыш керек. Көрдүңөрбү? Бирок мындай кылыш адамдын колунан келбейт. Элестете бергиле, Бишкектин, Бишкек баары жаман экен, баары грубиян экен деп айтып коюш жеңил да. Отуруп алып ар бирөөнү анализ кылыш кыйын. Себеби адам жалкоо болгондуктан отуруп анализ кылып отурбайт экенде, бир экөөнү көрүп туруп эле жалпы жыйынтык чыгарып, баарыңар жамансыңар, баарыңар жакшысыңар, же орто жеңил, же орто бүт эле логика экен. Окусаңар, мурунку 11-класстарды сурасаңар, ортодо бүгүн да бир мектепке бардым да, анан сүйлөшүп, мурунку ортодо, мурунку 11-лер тапшыргандардан сурадыңарбы, кандай суроолор келет экен деп десем, ооба сурадык, алар айтты, бардык эле логика болот экен деп айтты дейт да. Бул эмне деген сөз? Мына ортодо, жалпы ортодо эле мен орусча айтып атам, жерде орто деп көрүнүп калдык, жерде орто 150 суроо бар балдар. Анан ошол ортодо бардык эле логика. Мына сөздө карасаңар, бардыгы эле логика. Бул эмне деген сөз? Ушул 150 сөздүн бардыгы логика деген сөз. Жок. Бул бөлө турган болсок, бир так логикага баягы аналогия менен окуп түшүнүү, сүйлөм толуктоо, точный логика да, сөздүк логикалык бөлүм деп ошол айтылат. 60 суроосу бар. Калганы логика эмес. Калганы билишиң керек, 2 жерде 2 4 экенин. Же көбөйтүү, же бөлүү экенин. Көрдүңөрбү? Ошентип бардыгы деп сүйлөгөндөн корккула мындан кийин. Баары деп эле сүйлөй бербегиле ойлонбостон. Түшүндүңөрбү? Эми индукцияны кандай кылат экенбиз? Толук индукция кылыш үчүн ар бир элементти карап чыгышыбыз керек экен, ар бир элементти карай албасак, биз толук эмес индукцияны колдонот экенбиз. Толук эмес дегенде баягы 2-3 эле планетаны карап койгондой, же болбосо бир класста 30 бала бар болсо, ошол 2 баланы көрүп туруп эле анан жалпы жыйынтык чыгарып койсок, бул туура эмес, ката болот экен. Эми күнүмдүк турмушта өзүңөрдүн досторуңарды байкагыла, туугандарыңарды, мугалимдердин сүйлөгөндөрүн байкап тургула. Ошондо баары эле деген сөздөрдү уксаңар, сразу эле индукция кылып атат деп түшүнөсүңөр да. Бул ката. Индукциянын жыйынтыктары дайыма ыктымалдуу гана болот экен балдар. Ыктымалдуу. То есть гарантия 100% жок. Ошол айткан ой туура экендигине 100% гарантия жок. Мисалы үчүн балдар, илимий ачылыштардан мисалы үчүн толук эмес индукцияны колдонуп, туура эмес ачылыштардын бирөөсү. Мисалы үчүн суу канча градуста кайнайт балдар? Суу канча градуста кайнайт? Ким билет? 100 дейт, Анан муну мындай кылып текшеришкен да, Америкада 100 градуста кайнап атат. Комнатада 100 градуста кайнап атат. Сыртка кайнатсаң деле 100 градус. Анан 2-3 жолу текшерген дагы, анан суу 100 градуста кайнайт деген сөздү айтып коюшкан. Бирок бул сөз туура эмес. Себеби тоолуу бийик жерлерде суу 100 градуста кайнабайт балдар.
Көрдүңөрбү? Бул толук эмес индукциянын айынан бул туура эмес жыйынтык келип чыккан. Бул суу дайыма 100 градуста кайнабайт экен. Бул абанын толук бийигирээк жерлерге барсаңар, даже ар кандай да, кээ бир жерде 60 градуста кайнайт, кээ бир жерде. Кээ бир бийик тоолордо вообще кайнабайт экен суу, такыр эле кайнабайт экен да, баягы эмелер бар го. Канчалык от жакпа, сен сууну баары кайната албайт экенсиң да, жанагы альпинистте, тоого, бийик тоого чыккандар кайната албайт экен да. Көрдүңөрбү? Демек, мына бул толук эмес индукциядан келип чыккан жыйынтыктар. Эми биз бирок жашоодо толук индукцияны баары бир кыла албайт экенбиз, баардык элементти анализдей албайт экенбиз. Бирок ошондо эмне кылышыбыз керек анда? Биз методикасы бар экен. Биринчи методика бул ошол толук эмес индукция деп коет. Мына жашоодо толук эмес индукция бар, мына толук эмес индукция. Ошону жыйынтык чыгарганыбыз мындай 100%ке жакыныраак болуш үчүн, мындай ыктымалдуулукту жогорулатыш үчүн, айтып аткан оюбуз мындай чындыкка дал келип, туура жооптор табыш үчүн мына биз ушундай ой жүгүртүүнү мээбизди машыктыра башташыбыз керек. Ошондо биринчиси эреже мындай да, болушунча көп элементти караш керек дейт. Муну мен түшүндүрүп берем. Мисал үчүн бир мектепти алалы. Бир мектепте 1000 окуучу окуйт дейли балдар. Анан бизге тапшырма берилип атат. Ушул мектептеги балдар жакшы окуйбу же жаман окуйбу, жыйынтык чыгарып бергиле деп. Мисал үчүн статистика бар, мамлекеттик статистика бар, ошондой анализ отдел бар да, мисал үчүн калк мындай деп мындай статистика жүргүзүп турат. Анан ошондой эле бизге мына берип атат тапшырма. 1000 окуучу кандай окуйт экен деп. Анан биз баягы толук эмес индукцияны колдонсок, ушул 1000 окуучудан эмне кылабыз? 100 окуучуну тесттен өткөрөбүз дагы, мисалы 10%, анан тестке карап туруп, жакшы экен, жаман экен деп койсок болот. Бирок бул толук эмес индукция болот дагы, анан анын жыйынтык 100% гарантия бербейт. Может 50%, может 20%, может вообще туура эмес жыйынтык чыгарып койдук, биз билбейбиз. Бирок толук индукцияны колдонуп биз 1000 окуучуну тең карап чыга албайбыз. Убактыбыз жок, ар бир окуучуну текшерип чыга албайбыз деген сөз да, убакыт кыска болсочу. Анан биз ошондо төмөнкү 3 эрежени колдонот экенбиз балдар. Биринчи, болушунча көп элементти караш керек дейт. Ошондо 100 эмес, 100дөн көбүрөөк карашыбыз керек деген сөз. Биринчиден. Көрдүңөрбү? Кичине колдон келишинче баарын эмес, бирок көбүрөөгүн анализ кылганга аракет кылат экенбиз да. 100 окуучу эмес, көбүрөөк. Мисалы үчүн силер 2 эле адамды көрүп эле бир жыйынтык чыгарып коюп эмес, жок дегенде зерикпестен, эринбей бир 10 адамды анализ кылып көрүшүңөр керек экен да. Бишкекке мына бардыңар, бирөө группит этсе, экинчисин барасыңар да, экинчиси группит эттиби? Жок. 10 адамдын бирөөсү эле группит этпесе, всё, бар эмес экен деп. Бул нормальный ден соолуктуу ой жүгүртүү ушундай болот. Логикалык ой жүгүртүү деген бул ден соолуктуу ой жүгүртүү деген сөз. Башкача айтканда, мээңерде, акылыңарда ден соолук бар деген сөз да. Кимде ден соолук жок, больной болсо, акыл жана ой жүгүртүүсү, алар бир эле кишинин эле жыйынтык чыгара берет дагы, жакшы болбойт. Экинчиси, болушунча ар башка же болбосо ар түрдүү элементтерди кароо же анализдөө да, кароо, анализдөө. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мындай да. Мисал үчүн биз биринчи жөнөкөй эле индукция, толук эмес индукцияны колдонуп, ыкманы колдонуп, бул мындай кадимки эле логиканы билбейбиз.
мектепке бардык 1000 окуучу бар экен, 100 окуучуну давай тандагыла деп эле 100 окуучуну чыгарып эле санап койдук. Биз чыгарган жыйынтык туура эмес, ошонун натыйжасында туура эмес чечим кабыл алды да ошол мектепке грант бөлүнбөй калды же жаңы компьютерлер келбей калды. Көрдүңөр, биз ошол чыгарып койгон жыйынтык башкалардын тагдырына таасир берет да. Ошол себептен биздин логикалык ой жүгүртүүбүз жакшы болуш керек. Демек, жыйынтыкты нормальный чыгарышыбыз керек. Биринчиси, көбүрөөк элементти карашыбыз керек деген, көбүрөөк адамды, же болбосо баягы 9 планетаны караганда эле 2 планетаны карап коюу эмес, жок дегенде 7, жок дегенде 6 планетага чейин карап чыгабыз деген сөз да. Же 30 окуучу болсо, жок дегенде 20га чейин карайбыз деген сөз. 1000 болсо, же 200-300 окуучуну сынайбыз, же 500 окуучуну сынайбыз деген сөз. Экинчиси, ар башка ар түрдүү элементтерден болуш керек дегенде, биз ошол бир класс жалаң жакшы жаман окуган бир класстын окуучуларын же жалаң жаман окуган окуучуларды тандап алышыбыз мүмкүн да, биринчи толук эмес индукцияны колдонсок. А экинчи эреже боюнча ар башка ар түрдүү элементтерден болуш керек дегенде, биз кичине мындай проблемага көзүбүздү ачып, мындай сергек ой жүгүртүү менен карашыбыз керек деген сөз да. Мисалы үчүн ар бир класстан 5тен окуучу алалы же 10дон окуучу алалы, анан 5өө кыз болсун, 5өө бала болсун. Анан ито караганда дагы мисалы үчүн жалаң эле журнал боюнча отличниктерди тандап чыгарып коюу эмес. Мисалы үчүн кээде комиссия келет экен десе, мурун бизди мектептен бир жолу эсимде, 1-2 жолу Бишкектен комиссия келатыптыр деп бизди баягы биздин класстан 5-6 ударник отличниктерди чогултуп туруп, анан башка бир класска киргизген да, анан ошол класска жалаң жакшы окугандарды чогултуп туруп киргизген да. Анан комиссия ошол жерге келип, анан биз менен сүйлөшкөн да. Анан ал комиссия жыйынтык чыгарып ойлоп алды да. Баягы Ишенгүл Болжурова деген бар го, билесиңер, ошол келген эле биздин мектепкечи. Мен да 1-2 суроо берип калдым эле. Анан ошону менен сүйлөшкөнбүз, аябай суроо бери активный. Анан ал бизди көрдү да. Мектебиңер сон турбайбы, анан директорду мактап кетет да, чынбы? Анан ошондо карасаңар, ушул ситуацияда эле болгондо жалаң жакшы окугандарды чогултуп койгон, алар башкача сезимде, башкача жыйынтык чыгарып кетишет да, көрдүңөрбү? Ошол себептен ар башка ар түрдүү элементтерди кароо керек деген эреже боюнча ар бир класстан жакшы окуганын дагы, жаман окуганын дагы мындай журналдан карап, настоящий двоечниктерди дагы алыш керек, отличниктерди мындай нормальный тандаш керек да. Буга дагы күч кетип атпайбы? Адамдар жалкоо болгондуктан эптеп эле давай дейт да, ошондуктан нормальный ийгиликтерге жетишүү кыйын болуп атат да. Үчүнчү балдар, жүйөлүү себептердин негизинде гана жыйынтык чыгаруу керек дейт балдар. Жыйынтык чыгаруу керек дейт. Ошондо биз мисалы үчүн 300 окуучуну тандадык дейли. 300 окуучу, жарымы кыз, жарымы бала, жарымы отличник, жарымы настоящий двоечник, нормальный тандадык. Андан кийин текшергенден кийин дагы биз карашыбыз керек. Жүйөлүү себеп деген, мисалы үчүн Асанов деген бир окуучу Менделеевдин таблицасын билбей калды дейли химия боюнча. Бул жүйөлүү себеппи же жүйөлүү эмеспи? Бул жүйөлүү себеп эмес дейбиз да. Бул анча деле серьезный эмес. Себеби Менделеевдин таблицасын жатташ чын эле кыйын. А экинчиден, ошол эле окуучу эгерде көбөйтүүнүн таблицасын билбей калса, бул самый элементарный нерсе. Анда бул жүйөлүү себеп деп эсептелинет. Себеби көбөйтүүнүн таблицасын адам билиш керек, сөзсүз. Бул 3-чү эле класста же 2-чи класста эле кире турган нерсе. Көрдүңөрбү? Ушундай берилген суроолордун дагы кайсынысына жооп берди, кайсынысына жооп берген жок, ошол жакты да караш керек. Мына эгерде ушул 3 эрежени сактай турган болсок, биз толук эмес индукцияны мындай жакшы колдонгон болуп эсептелинет экенбиз да. То есть ушинтип ой жүгүртүш керек экен. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип ой жүгүртө турган болсок, анда биз кадимкидей логикабыз уже өсө баштайт. Мына
Логикалык ой жүгүртүү деген мына жыйынтык чыгарыш керек. Мен силерге азыр аналогиялык ой жүгүртүү боюнча дагы айтып бере элекмин. Дедуктивдүү ой жүгүртүү боюнча дагы айтып бере элекмин, бирок индуктивдүүнү гана карадык. Карагыла. Жыйынтык чыгарганда мына ушундай. Эгерде силер индуктивдүү ой жүгүртүүдө ушундай подход, ушундай кадам кыла турган болсоңор, кадимкидей өсөсүңөр. Мисал үчүн, муну турмушта кандай колдонушубуз мүмкүн? Турмушта, күнүмдүк турмушта, сабакта колдоно бересиңер. Мисал үчүн силер 200 балл алгым келет деген бир суроону коюп атасыңар да. Мен 200 балл алгым келет деп. Анан эмне кылышыбыз керек биз 200 балл алыш үчүн? 200 балл алыш ишенишибиз керекпи? Позитивдүү ой жүгүрүш керек. Мен алам, 200 алам деп. Кээ бирөө үйрөтөт позитивдүү ой жүгүрткүлө депчи. Позитивдүү ой жүгүртүп күндө мечтать эте берсең жетесиң ошого депчи. Ошол чынбы же чын эмеспи? Ишеним, аракет. Ишеним ерунда бул. Аракетиңер да ерунда. Чын. 10 сааттан оку керек дейт. 10 сааттан дагы окуганда нормальный индукцияны колдоносуңар. Жөн эле отуруп алып окуй бербей, а нормальный уже өзүң сезишиң керек. Ооба, 10 сааттан окуйсуңбу? Окуйсуң 10 саат. Андан кийин бул жерде сен эч кандай ишенимиң жардам бербейт. Мисалы үчүн отуруп алып, мен баары бир жетем деп өзүңдү алдай берсеңчи, ал жалкон эле иши. Сен ооба коесуң максатты, 200 балл алам деп. Андан кийин ошол 200 балл алган балдар менен сүйлөш, же кара кандай балдар 200 алат экен. Кечке Инстаграмда отура берет бекен ошолор. Же кечке силерге окшоп TikTok болуп бийлеп, же тиги карап отура берет дейсиңерби? Андай эмес. Алар даже сотканы ачпайт, отурат. Значит, 200 балл алгандар, булар кадимкидей окуган балл, эртеден кечке окуйт. Сумкасын карасаң, бүт сабак. Сабак переменде дагы отуруп алып сабак кылып аткан болот. Перемен бүтсө дагы эшикке чыгып алып ойноп, чуркап, теги бирөөнү ушактабайт, отурат, сабак. Анан 200 балл алат, анан каалаган университетине тапшырат. Көбүнчө мен окуучулардан канча балл алгыңар келет десем, 200 балл дейт. Кээ бирөө сурайт, максимальный канча дейт, 245 десем, мен 245 алам дейт. Бул болбогон эле сөздөр. Канча саат окуп атасың десе, күнүнө 2 саатта окубайт. 10 сааттан, мына балдар 5 сааттан ким аз ОРТ-га даярданып аткан болсо, анда унута бергилесиздер. Лучше даярданбай эле койгула. Чын, кептин ачык ошондой да. Даярданбай эле жүрө бер, башкаларды аласың 100 балл, же албайсың. 5 саатка чейин даярдангандар мына. 5 сааттан көп даярдангандар уже бир нерсе күтсөңөр болот. Ошондо гана уже мээңер ачылып ойгонот балдар. Түшүндүңөрбү? Ошол себептен мына индукциянын баягы ар кайсы ыкмаларын колдонобуз күнүмдүк турмушта дегенде, ким мына алып атыптыр ошол 200 балл, ошол кандай алып атат экен, мына ушинтип анализ жүргүзөбүз да, ошол жүйөлүү себептер, көбүрөөк балдарды карайбыз, же болбосо көбүрөөк ийгиликке жетишкен адамдар менен сүйлөшүш керек, көрдүңөрбү? Бир экөөнү көрүп алып эле, анан кээ бирөө минтип айтат да, ага айтам, бизде жакшы окугандар деле бар болчу, анан даярданды, анан ОРТ-дан нормальный балл албай калды да, ошон үчүн мен ОРТ-га даярданыштын деле кереги жок экен деп чечим чыгарып койдум дейт да. Бул кандай мындай эме да, мындай абсурд деп коет да, мындай, көрдүңөрбү? Бир эле ал жакшы окуйт деп атасың макул, сенин оюң боюнча ал жакшы окуйт. Ооба, мугалимдер может көтөрмөлөп аны 5 кылып койгон. Бирок нарагында ал слабый эле окуучу болчу. Каяктан билесиң? Сен аны жакшы анализге алган жоксуң. Толук эмес индукция кылып, баягы бир эле кишинин кылганын көрүп эле жыйынтык чыгарып койду. Бирок көптөгөн отличниктерди карагыла, чындаган отличниктер алар 150ден ылдый албайт. Айылда окуган күчтүү, баягы нормальный айылда негизи слабыйраак го, бирок айылда окуган отличниктер да 150ден жогору алат да балдар. Көрүп атасыңарбы? Мына ошол себептен мына жашоодо индуктивдүү ыкмаларды колдонуу ушундай пайдаларын берет. Позитив ой жүгүртүү менен бирге аракет да эле кылуу керек дейт,
Ошондо балдар мындай болот да, позитивдүү анан негативдүү экөөнү тең чогуу алып жүрүшүңөр керек да. Себеби мисалы үчүн электр тогунда плюс анан минус эки заряд бар да, мисалы үчүн плюс минус деп коет да, баягы фаза деп коет, плюс минус. Эгерде экөө тең плюс плюс болуп калса, баягы токту сайсаңар, ток иштебейт. Бирөө минус, бирөө плюс болуш керек да. Ошондо баягы эме берет да, заряд берет, мисалы үчүнчү. Дайыма мындай экөө тең болуш керек. Ошондуктан силер жакшы нерсени ооба ниет кыласыңар, анан баягы болбой калса эмне болот деген экөөнү тең алып жүрүшүңөр керек. Экөөнү тең ойлосоңор, анан мындай сергек болосуңар да. Мисалы үчүн плюс болсо кечке күн ысык болсо, аябай ысык болсо да жүдөп каласың го, анан күн кечке суук болсо да жүдөйсүң. Бирок муздак менен жылуунун экөөнү